Бул жумада Ош шаарына Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев мэр болуп дайындалды. Учурда кала башчылыгына келген Токторбаевдин айланасында кызуу талкуу жүрүп жатат. Коомчулук жаңы жетекчи Ош шаарын алдыга жылдырып кетүүгө даремети жетеби деген суроону узатышууда. Ал эми Жеңишбек Токторбаев кызматка дайындалган күндүн өзүндө эле бир нече принциптерин айтып, тийиштүү кызматтарга катуу талаптарды койду. Ал ишин кабинетте эмес, калаада жүргүзүлүп жаткан иштер көйгөйлөрдү жеринен көрүү менен баштады. Мэрдин биринчи иш күнү түнкү бир окумга чейин созулуп, көпчүлүк аны мээнеткеч жетекчи экен деп жатышса, айрымдары жеңил пиар деп баалашууда. Ал эми апта башында Токмок шаарынын экс-мэри Урматбек Самаевдин мамлекеттик кызматка келиши да кызуу талкууга жем таштаган. Анын президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басалы болуп дайындалышы көпчүлүктү таң калтырды. Самаев 2023 жылы УКМК тарабынан коррупцияга шектелип кармалганы маалым. Акталганына бир жума өтпөй областка орун басар болгон Урматбек Самаевден кесиптешим Асель Сыдыкова интервью алган. Бул жумадагы кадрдык алмашуулар, жаңы дайындалган жетекчилердин бейнеси кесиптешим кенен токтолот. Токторбаев Жеңишбек Шермаматович Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын мэри болуп дайындалсын. Бана тапшырма болду. Коррупция аз билесиң эле. Коррупция менен жатат. Мен тем более ошо мыйзамдын автору менмин. Анын өзүм мыйзамдын автору болуп туруп, коррупцияга жол берсем, тормоз болот. Ошон үчүн вице-мэрлерди, жетекчилерди айтам. Көзүңөр ачылып, эртең камаласаң. Мурда бир чайсын бере салып, авталып, анан тияп очурабы, анысы такое не будет. Ямалар болсо деле мында силакат болбойт эле. Ошентип Жеңишбек Токторбаев Жогорку кеңештин депутаттыгынан Ош шаарынын мэрлигине келди. Кызматка жаңы дайындалган шаар башчысы биринчи күндө эле каланы кыдырып көйгөйлөрдү жеринен көрүү үчүн чыкты. Өтүгүн бутуна ийилген жетекчи Амир Тимур Көкүмбей көчөлөрүндө болуп реконструкция иштеринин жүрүшү менен таанышты. Мындагы көлчүк, ылай баткакка айланган. Негизги көчөлөрдүн кейиштүү абалы жаңы мэрге да жагы берген жок. Жалко да жол. Муну эми баары баштай албайбыз да. Замир Баевич, бу жерде акыбал абдан начар экен. Иштеген киши жок. Бу кичинекей нерсе экен го, кичинекей аби экен го. Почему простаиваем? Азыр биз планируем тиги немеге февральга ошо основной жолду ачабыз деп. Эртең келип ушул жерде жатасыз, Замир Баевич. Эртең келип ушул жерде жатасыз. Өтүктү кийиңиз, куфайканы кийиңиз да жатыңыз. Батыраак бүтүрүңүз могу жерден тезирээк. Эми оны канча куб эмесин санайлы бетонду. Сразу эле мен муну жарым саатта санап берем. Могу жерден тияктан баштап туруп санайбыз, узун туурасы эсептеп туруп канча куб эме гравий чыкты. Бул бир, экинчи могу жерден эмеси эсептейбиз, канча куб бетон кетти. И плюс канча темир кетти. Мен сомневаюсь, что бир 300 миллион кеткенине. Могу жерде стоянка. Эч жака машина батпайт да, канча машина батат. Клиент коёбу бияка, магазин ээлери коёбу бияка. Шаар башчысы Бекмамат Осмонов көчөсүндө жайгашкан муниципалдык базар менен дагы таанышып, унаалар үчүн токтоочу жайдын аянтын кеңейтүү зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары мэр курулуш материалдарынын сапатын текшерип, базардын айланасындагы инвесторлор тарабынан курулуучу жеке кичи базарлардын ордун көрдү. Оны кара, молда деле эптеп септөй эле карачы. Ячке, карачы. Эптөй эле куруп коюпсуңар да. Кайка атат анча машина? Допустим, 1500 машина азыр ээси болсо 2000 машина только бирөө 2 машина менен келет, бирөө портер менен келет, бирөө да бир демеси жүгү менен келет. А машина кайка коет? Азыр жамбаштагы жолдорго дагы каралган да. Баары двойной эме. Батпайт да, батпайт. Бул да жүрөбү же? Бул жүрөт, иштейт. Ташыйт. Отун? Формал коюлганда ушул бул так эле жарабай калып турган бул. Я. Жеңишбек Токторбаев ушул эле күнү шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү комбинатынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мэр шаарды көрктөндүрүү иштерине дыккат, көңүл буруу, ишканага жаңы атайын техникаларды алуу керектигине жана жабдыктарды көбөйтүү маселесине токтолду. Ошондой эле комбинаттын жумушчуларынын эмгек акысы да караларын кошумчалады. Так, ушулардын баарын жазып алып, сметасын түз, канча техника алсак болот. Токторбаев кызматына киришкен бул күнү түнкү бир убакытка чейин иш алып барды. Ал Ош шаарынын жолдорунун кардан тазалоо иштерин көзөмөлдөп, жолдорго туз, кум себүү иштерин сапаттуу жүргүзүүгө өзгөчө көңүл буруу боюнча тапшырмаларды берди. Эртеңге чейин иштейбиз.
өткөндөн кийин туз себебиз, анан дальше. Азыр biraz saat 2-3 машиналар азайып. Ушунда да бир сарап кылдырабыз. Уктанбай жок, шаар тазалаш керек. Ертең шаарлыкта да удобство болбош керек. Биз ошол үчүн келдик. Таптаза кылып, сонун кылып төлөп, тазалап, сонун кылып, порядкылап анан падаман. Эртең мен саат 7-ге жумушка. Жеңишбек Токторбаевдин кызматка киришкен алгачкы иш күндөрүн кабинетинде куттуктоо, белек алуу менен эмес, иш болгон жерде жүргөнү коомчулуктун кызуу талкуусунда турат. Айрымдар эмгекчил жетекчи келди. Ош шаарын оңдойт дешсе, экинчиси аны пиар менен алектенип жатат деген пикирди айтышууда. Ал эми кала башчысы кызматка киришип жатып, негизги принциби шаарды жана шаар тургундарынын кызыкчылыгы үчүн иштөө экенин белгилеген. Менин негизги принцибим жетекчилерди алмаштыруу эмес, шаардын жана шаар тургундарынын кызыкчылыгы үчүн иштөө, жыйынтык көрсөтүү. Мен эч кандай коррупциялык көрүнүштөргө жол бербейм. Сиздерден да ушул нерсени талап кылам. Башкаларга күзгү болуңар керек. Өзгөчө курулуш тармагында же жеке ишкердикте уруксат берүү, маселесин чечүү үчүн жасалма тоскоолдук кылуу аркылуу акча талап кылуу сыяктуу көрүнүштөр болбосун. Мындан тышкары, жетекчилер мындан ары жумушка коомдук транспорт же жеке транспорт менен келесиңер. Эч ким кызматтык унасын колдонбойт. Ар бир жетекчи кайсыл жерге барбайлы, курулуш иштери болобу, жолго чыгабызбы, даярдыкта болгула, бөлмөңөрдө тиешелүү кошумча өтүк, кийим-кече болушу керек. Шаардын жолдорун оңдоого, кардан тазалоого өзгөчө көңүл бурулат. 80-жылдары чыккан техникалар жүрөт, жаңы атайын техникаларды сатып алабыз. Көчөлөр чаңып жатат, тазалоого өзгөчө көңүл бурабыз. Мындан ары аппараттык жыйындар тиешелүү жетекчилер менен бирге мэрияда эмес, ар бир аймакта маселе жаралган жерде өтөт. Билим берүүгө көңүл бурулат. Өлкөдө рекет, криминал деген жоголду, мектептерде да рекет деген түшүнүк болбойт. Кызыл сызыктан чыккан, жол боюнда жайгашкан мыйзамсыз курулуштар, анын ичинде соода-саттык түйүндөр буздурулат. Уна тыгынын жоюу максатында жол кесилиштерине кошумча жаңы өтмөктөрдү курууга көңүл буруу зарыл. Ош шаардык кеңеши менен тыгыз иш алып барабыз. Алардын ар бир сунуш пикирине өзгөчө көңүл бурабыз. Ош шаарынын тургундарын кыйнап бүттүңөр. Муну ачык эле айтыш керек. Силер эмне же атай кылып атасыңар? Мындай бир план болуш керек да. Жолдорду полностью казып салдыңар. Бир план менен кетиш керек. Мына Бишкек жайдын күнү, окуучулар жокту, студенттер жокту, эл эс алып аткан мезгилде план менен кылды. А сиздер ошол эле мисалы Көкүмбий көчөсүн, Мамырова көчөсүн, Амир Темир көчөсүн мына кыш келерде полностью бир ылайга чылап койдуңар. Ош шаарында жол көйгөйү оор бойдон калууда. Жаңы дайындоолорго чейин кыштын күнү жол оңдоп элди кыйнаган. Ош шаарынын бийлиги жогорку кеңештин жыйынында сынга алынган. Ушундай эле нараазычылык жергиликтүүлөр арасында да орун алган. А ошону бирөтөлө жазда катса болбойлу күндүн ыстыгында. Рас азыртма болгондон кийин же шагыл төп койбой, мына баттак кылбай. Кысасы элдин баарын кыйнады да. Машиналардын ходовой вообще болбой калды. Күнүгө жуюбуз, акча корот. Лайо үйдүн ичине кирип атат. Өзү жолду кылып атканда ойлоп, эсеп алиги нелерине алып туруп, анан бузуш керек эле да. Колунан келбегенден кийин бир нерсени жасабаш керек. Ошого көзү жеттиби, жеткенде анан кийин сыйрытып туруп, асфальтты бастырам деп өзүнө уверенный болгондон кылыш керек болчу. А мына күздөн бери адамдарды ушунча мучит этип кыйнап аткандан кийин мэрдин өзүн алып келип салып коюш керек ушул жолго, основной. Ошого ким күнөөлүү бир жоопкерчилик болобу сиздерде? А мосту дагы жаап койдуңар. Алдын ала кылсаңыздар болбойбу ошол ишти? Туура, негизинен жумуш болгон жерде мындай экен да. Ошол сиз айткан Амир Темир көчөсүн, Көкүмбий көчөлөр, Мамыр көчөлөрү 30 жыл чын айтканда болбой калган да, ачык айткандачы. Анан эми ошол быйыл жок дегенде эми 1 жыл элибиз кыйналышы мүмкүн, бирок ошо менен Кудай буйрса 30 жылда бүтпөгөн жолдор бүтүп алабыз. Анан эми туура айтасыз. Эң негизги максат биздин максат эле ошол. Жолду чоң кеңейтпесек, Ош шаарына машина батпай калды. Анан ошол эле маселе, бирок сиз айткан сунушту эске алабыз. Себеп дегенде бизде баягы долбоорлоо маселесинен бир аз кечигип калды. Анан эң негизги маселе бул каражат 3 көчөгө республикалык акчадан бөлүндү. Бул жай мезгилине бөлүнгөнүнө байланыштуу бизге бир күндө маанилүү. Ошон үчүн биз күтпөстөн баштадык да. Кудай буйрса жаз келиши менен март айларынан биз асфальттоо иштерин баштайбыз. Кандай гана маселе болбосун, ошону пландаштырып туруп жазда баштасаңар жакшы болмок да, негизичи. Өтө эл нааразы болуп атат. Ошону да бир эске алыңыздарчы.
Ал эми аптанын башында мындан бир жума мурун акталган Токмок шаарынын экс-мэри Урматбек Самаевдин президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп дайындалышы коомчулуктун кызуу талкуусунда калды. Анткени ал 2023-жылы Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында коррупциялык схеманы уюштурууга шектелип кармалган. УКМКнын маалыматына ылайык, Токмок шаарындагы жеке үйлөр борбордук жылуулук трассасына мыйзамсыз кошулуп, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү Самаевка берилип турган. Мен башынан эле ошол кармалган күндөн баштап эле четке каккан. Ошондуктан камакка алынгандан кийин 10 күн ичинде карап атышат ар бир материалды, ар бир нерсени. Если действительно ошол коррупцияга ошол жерде аралашкан болсом, же ошол нерсеге иш-чарада болсом, же действительно ошол мага бирөө көрсөтмө берсе, мындай мына мен баланча күнү акча бергем, мындай купюрада деген нерсе болгондуктан ошол жакта ошол ГКМБнын тергөөчүсү Урмат Самаевди үй камагына чыгарып бергенге деп өзү жазып, өзү сотко кайрылып атат. Урматбек Самаев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келген. Ал жогорку сот тарабынан ушул жылдын 14-январында кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча күнөөсүз деп табылган. Мындан бир жума мурун акталып, жетекчилик кызматка келген Самаев регион телеканалынын бир нече суроолоруна жооп берди. Биз ошол жерде шектелсек, ошол жерге отурат белек. Бул нерсе боюнча, коррупция боюнча биз да каршыбыз. Эми ар кандай талкуулар боло береткен, ар кандай иштер боло береткен, бирок ошол саясатта жүргөндөн кийин, мамлекеттин кызматта жүргөндөн кийин ар кандай сөз ээрчип жүрөт экен. Сөз ээрчигенден кийин ар бир нерсени ошол МВДнын сотрудниктери, ГКМбнын сотрудниктери ар бир нерсени анализдеп, эң аягында сот чечим чыгарып, ушул нерсеге ушундай болуп атат да, таза деп актап чыгып атат. Эми бул коррупция боюнча биз дагы ушул мамлекет башчыларыбызга кошо жардам бергенге аракет кылабыз. Бул эң туура нерсе деп ойлойм. Бейле кетсек, Урматбек Самаев дайындалган күнү Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарынын мэрлигине Алтынбек Жумаев да дайындалган. Ал эми Жеңишбек Токторбаевка Ош шаарынын мэрлик кызматын бошоткон Бакытбек Жетигенов эми Ысык Көл облусунун башчылык кызматын жетектейт. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.